Анткени жакында шайлоо болгон атпайбы? Ошого талапкерлигимди коеюн деп чечтим. Койчу, эмнеге? Мындай жашоодон тажадым мен. Жалпы келиндердин атынан чыгып, кайненелер келиндердин жашоосуна киришүүсүнө тыюу салынат. Кайненелер келиндерди өзү менен жашоого милдеттендире албайт деген мыйзам чыгат. Келиндер адам катары көрүлбөй, укуктары текшеленип жатат. Болду, буга чейин көргөн күнүбүз мага мончалык болуп кетти. Хватит уже, не навязывайте. Анан эң башкысы, келин деген сөздү алып, анын ордуна ханыша деп турган болом. Кайненелер келиндерге ханыша деп чакыра тургандай кылам. Күйдүргү. Ким эле койсоң болмок. Ана мен деле коем. Добуш жактан мен сенден ашып кетсем керек. Кем эле мени Супер апашка деп бааты жакшы көрөт. Сиз анда кандай мыйзамдар чыгарасыз? Келиндердин баатын кайнененин алдында баш көтөрбөй турган. Эртең менен саат 6-да эшигим алдында тизилип тургандай болсо, келиндер сүйлөбөй, кайнене гана сүйлөйт. Тим эле баламды чоңойтуп койсо, болуп калышат, кыйын болуп. Койсоңуз кое бериңиз, көрөбүз ким утат. Мен өзүмө жана башка келиндерге ишенем. Чоңойсо кайненелер башка чыгып кетишти. Менин ураным дүйнөнү кайненелер башкарат. Меники келечек келиндердин колунда. Алардын бактылуу болушуна жана тынч жашоосуна эч ким тоскоолдук кыла албайт. Урматтуу дебаттын катышуучулары, ушу менен бизге вайынга берилген убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу көрүүчүлөр, алдыңкы 5 жылда күйөөлөрдү ким башкарат? Кайнене башкарабы же келин башкарабы? Сиз добушуңузду кимге бересиз? Комментарий калтырыңыз. Сиздер менен жаштуу болду. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуздар.